Баткен районунун Самаркандек айылдык кеңешинин депутаттары 1,4 гектар жер тилкесин Тажикстанга өткөрүп берүүгө макулдугун беришти. Мындай токтомдун сүрөтү социалдык тармактарга жүктөлдү. Буга чейин Тажикстанга Самаркандек айыл өкмөтүндөгү СМ жана Аксай айыл өкмөтүндөгү арык асты участоктары Тажикстанга берилери маалымдалган болчу. Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын арык асты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Аталган айылдардын жашоочулары бул жер берүүлөрдөн кабарсыз экенин маалымат каражаттарына билдиришти. СМ жана арык асты айылдары Тажикстан менен чектешет. Бирок бийликтен эч ким жергиликтүүлөргө түшүндүрмө берген эмес. Алардын макулдугун сурап койгон жок. Алардын айтымында арык асты айылындагы айрым жашоочулар чек арага байланыштуу чыр-чатактардан улам үй-жайларын таштап кетишкен. Айрым тамдар талкаланган. Бирок кандай болгон күндө да мунун баары жергиликтүүлөрдүн мүлкү болуп саналат эмеспи? Чек ара маселеси боюнча өкмөттүк жумушту Жеңиш Разаков алып барып жатканы белгилүү. Ал буга чейин Тажикстан менен жер алмашуу боюнча Баткендеги тийиштүү айылдардын ар бир тургуну менен жолугуп чыгаарын билдирген болчу. Мына азыр барып 3 күндөн бери Жеңиш Парпиевич ошол жерде жүрөт. Кайсы тилкелерди алмаштырышыбыз керек? Мына 114-тү азыр жакындап калдык, 114 километр. Айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун алып чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот коёрум деп жүрөт. Бирок бул маселе коомчулукка, ал эмес жергиликтүү тургундарга да белгисиз жагдайда ишке ашырылып жатышы такыр туура эмес кадам катары бааланат. Алмашуу аракети ачык жана так. Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келбеген шартта жүрүшү зарылдыгы айтылган. Биз элге, жергиликтүү элге, коомчулукка толук маалыматты беришибиз керек. Биз маалыматты жашырып жүрүп, мына ушундай туура эмес мындай последствиялар болуп атат да. Маалыматты жашырбашыбыз керек. Биз Кыргызстандан кайсы жерди берип атабыз? Канча гектар жерди берип атабыз? Ошонун ичинде кайсыл үйлөр кирип кетип атат? Канча үй кирип атат? Канча үй калып атат? Ушунун баарын айтышыбыз керек. Ал биз маалыматты азыр угуп атабыз. Самаркандек деген айылдан эле деп атат. Ал айылдан канча гектар берилип атат? Паскарыктан канча гектар берилип атат? Ушунун баарын билишибиз керек. Бул биринчи маселе. Тажикстан бизге эмне берип атканын билбей туруп, биз макулдукту берген, бул чыккынчылыкка тете маселе болот. Анткени ошол жердин дагы сапаты. Ошондуктан ошол жердин сапаты болот, жердин өндүрүмдүүлүгү болот, жердин пайдалуу эмес жактары болот. Биздин Кыргызстандын чек арасына ошол жерди бергенден кийин эртең чек араны коргоого жөндөмдүү, жөндөмсүз моменттер болот. Ошондуктан биз биринчиден Тажикстан тараптан кандай жер берилип атат, ошону такта билишибиз керек. Анан өзүбүздүкү менен салыштырышыбыз керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алышыбыз керек. Алар эгерде бизге мындай жесткий шарттарды коюп атабы, биз еще жестче коюшубуз керек. Ошондо гана чечилет. Буга чейин чек ара маселесин чечүүнү жана Жеңиш Разаковду кызматтан алууну талап кылып, Баткен жана башка аймактардан чогулган жарандар Бишкекте ак үй алдында митинг өткөрүшкөн. Жеңиш Разаков болсо митингге чыккандарга акча төлөнүп, атайын уюштуруп жаткан тараптар бар экенин айткан. Ал ортодо өкмөт кадырдык өзгөрүүлөргө барганы менен Жеңиш Разаковдун кызмат абалына байланыштуу талаптар аткарыла элек. Елдің атынан келгенбіз, тилекке қаршы біздің өзіміздің президентімізге үніміз жетпегені тағы бір жолы бізді өкіндіреді. Өткүрбек Рахманов, Регион.